жактын директору. Бассейн бар болчу, 50-20, ушундай состоянияда болчу. Ачык эле жайында стойка иштечү. Кичинекей здание раздевалкалар бар болчу. Бүгүнкү күндө жаңыдан современный бассейн курдук. Жай кышы иштейт, бардык оборудованиялар менен жаңы курулган. Современный болуп атат. Адамдарды азайтып, полностью автоматизировать этип, ресепшндар жок болуп, бул элементарный фейс-айдини коюп, электрондук Кассир жок экен. Бул жак эркектер бөлүмү. Бул жакта 180 шкафчик бар. Ар биринин өзүнүн браслети болот. Керек экен, Анан программа 300 азат. Ар бир спортсмен канча убакыт заниматься этти, эмне иштеп атат, баары учетто да. Эч кандай адам күч бербейт. Башка баягы бирге чыккандан эле уже убакыт эме өлчөп коет. Азыр бүт ошого өтүп атпайсызбы ошондой электронкага? Жакта өзүнүн спа аянты бар. Финский пар, турецкий пар, душевой воды бар да. Бардыгы современный жаңы. Наверное, биз спортсмендерди даярдап атканда изучать турат денеси биринчи. Эмнеден турат денеси? Скелети, мышцалары канча жыр бар, андан тышкары реабилитациясын да карап атат. То есть бүгүнкү күндө футболисттер, башкалар чуркаганда буттарын алып алып, крестотерапия дегендерди полностью алып келип ушул жерде өткөрүлүп атат. Жакта биздин бассейн стандартный 50-20. Финансында боюнча 25 болуш керек. Ада разницасы 10 полоса болот, а бизде 8 полоса болот. Бирок ар бир полоса 2,5 метр болуш керек стандарт. Биз аны учет этет. Ошондой эле глубинасы 2 метр болуш керек. Ал дагы учет этилди. Полностью системасы Кана балдардын сүзгөнүн көрөлүм. Рұқсат берсеңіз, таныстырып қойсаңыз, башқы мажықтар болып, Василий Малкетов, мастер спорта Российской Федерации по плаванию. Уважаемый президент, на старте сборная профессионального по триатлону, среди которых участники чемпионата Азии, рекордсмены Кыргызской республики по триатлону. Разрешите дать старт? Наших ребят тренируют, да? Фиксация үшін камералар қойылған, әрбір старттарды финишке келгенде фиксация үшін. Жаңы мыйзамда бізге аябай удобно екен. Неге деген защита бар бірінші. И поддержка. Біз мэрия тараптан полностью біздің чек условияларыбызды барын алып беришти. Водқа жардам беришти, разрешительный документ, суларды подвод кылып, электричестволар подвод кылып берди. Ошо сон болду. Удачи, ребята. Спасибо. Современный оборудованиялар менен биздин тренерлер бардык жаңы оборудование алып келди. Камсыздалган, то есть физический подготовкасын бул жактан башкарыптыр. Булар бекке окшош. Жок, андан жалпы эле бокс, борьба, күрөш баарына ошол жерде квота берет, алар бекер келип туруп даярданышат. Абжетандай залдар жок да? Жок, жерде только бассейн и сауналар, да? Бизде сауналар мэрия кичине болгон үчүн булардын өзүнүн квота 60 бекер, балдарды мэрия сунуш берген, спортсмендер даярдаш боюнча контроль бекер болот. Онун лобузу карап кеткенбиз, азыр жанакы незрячий дегендей, ошо балдарды дагы спортко даярдайлы деп атабыз. Онун квота алар боюнча. Жакшы экен, зал чоң экен. Жакта топтук машыгууларды болуп, сайкл бөлмөсү бар. Кардиого иштегенде группалык туралыш тренер менен жок иш алып барышат. Бул жакта топтук машыгуулар, жана растяжкалар, пилатес, йога, спортсмендердин даярдыгына ошо чоюлганы, травма алгандарына жардам беребиз. Бул жакта биз кофейня зона кылдык. Бул жакта дагы правильное питание.
спортивный питанияны киргизип атабыз. Спортсмендерге, чтобы тура тамактанып. Құт болсын мекеме. Жақсы мекеме болсын.